Бөйрөктөрүм уже неметпей калыптыр. Солуп калыптыр да. Кан деген айланып өрүп качествосу кетет, ушундай сөздөр да болуп атат анан. Мирлан Кадыров 2 жыл мурун бөйрөгүнүн уурук сунуп жаткандыгынан улам ооруканаларга кайрылып, бирок жарыт аарлык жыйынтык уга алган эмес. Мындан улам айылына кайтып, өз алдынча эле дарылана баштаган. Бирок үстүбүздөгү жылдын апрель айынын башында оорунун белгилери кайра байкалып, мурункудан да абалы оорлошуп кеткен. Айтып атат тиги врачтар. Пересадка же болбосо диализ менен өмүр бою каласың депчи. Эми эки бөйрөгү тең жабыркап, жараксыз. Тез аранын ичинде бөйрөгүн алмаштырбаса, өмүр бою гемодиализ аппаратына байланып, дарыгерлердин көзөмөлү менен жашап калуу тобокелчилиги бар. Негизи эртерээк болгон жакшы болот, 1 ай 2 ай депчи. Эртерээк аракет кылганым жакшы болгон таап дейт. Бөйрөктөрүм уже неметпей калыптыр. Солуп калыптыр да. Операция чет мамлекетте жасалат, ал үчүн $22,000 керектелет. Мындай түйшүктүү сыноо күтпөгөн үй-бүлө каражатты чогултууга чамасы жетпей аргасы кетүүдө. Андыктан кайрымдуу жарандардан жардам суроого мажбур. Кандар, билгендер кайрылып акча которуп атат. Өзүнүн айыл болсо мал салымынан бергендер бар, акча тыйын чогултуп бергендер бар. Кан деген айланып өрүп качествосу кетет, ушундай сөздөр да болуп атат анан өмүрү да кыскарат деп. Анан ошо пересадкага аракет кылып, кыргыз элим жардам берсе, көптү күрсө көл болот дегендей. Бир сом болсо дагы бизге жардамда. Мирлан бир уул, бир кыздын атасы. Балдарын атасынан ажыратпай мекендешибиздин өмүрүн сактап калууга көмөктөш болуңуз. Ал үчүн төмөнкү реквизиттерге каражат которсоңуз болот. Айдай Ташыбекова, Күмүшбек Куттубеков, Шаршенбай Акынбеков, СТВ.